Төрөбай Закир Жулпукаровка Кыргыз Республикасынын башкы прокурору тарабынан коррупция беренеси боюнча айып коюлуп жатат. Тергөө органдарынын жана прокуратура органдарынын маалыматы боюнча Төрөбай Закир Жулпукаров 2012 жылы депутат, ошол кездеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садыр Жапаровдун убактылуу депутаттык комиссиясынын жыйынтыгынын депутаттык комиссиясынын отчетун кароодо депутаттарга кысым көрсөтүп, депутаттарга каршы добуш берүүгө үндөгөн деп айып козулуп атат. Албетте Төрөбай Закирович Жулпукаров бул айыптардын баарын төгүндөп жатат, себеби бул иш чындыкка да алып келбейт, кошпойт деп адилеттүү жана ачык айкын тергөө болсо, тергөө менен кызматташып өзүнүн күнөөлүү эмес экендигин аныктоого, далилдөөгө даяр. Төрөбай Закировичтин камакка алынуусу боюнча азын аулак айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 77-беренесине ылайык, азыр жаңы кабыл алынган Конституция боюнча 5 майда күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары кылмыш жоопкерчилигине 2 жол менен тартылышы мүмкүн. Биринчиси бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын макулдугу менен, экинчиси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын макулдугу жок жоопко тартса болот, бирок кылмыш үстүнөн жайынан кармалган учурда. Бул эки учур тең. Төрөбай Закировичке козулуп аткан айыптар 2012 жылы болгондугунан байланыш, андан бери 9 жыл өттү. Кылмыш үстүнөн кармалды деп айтууга негиз жок. Ошондуктан Төрөбай Закировичти бир гана Конституциянын талабына ылайык, бир гана Жогорку Кеңештин макулдугу менен кылмыш жоопкерчиликке тартууга мүмкүн. Бирок тилекке каршы башкы прокуратура мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартып, андан кийин сот органдары Төрөбай Закировичтин статусуна карабастан үй камагына алды. Төрөбай Закирович буга чейин эч бир тергөө органдарынан же соттон качкан эмес. Аны бул иш боюнча ошол кармалган күнү эле күбө катар чакырып сурак алышкан. Ал өз ыктыяры менен барган. Прокуратура менен сот органдары чечим кабыл атканда мурдагы Конституцияга ылайык кабыл алынган жазык процессуалдык кодексте жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдагы Жогорку Кеңештин депутатынын кылмыш жоопкерчилигин тартуу жол жоболорун колдонгон. Бирок жаңы алынган Конституцияда ачык айкын жазылып турат. Ушул Конституция кабыл алынган күндөн тартып, Конституциянын берелерине каршы келген баардык буга чейинки кабыл алынган мыйзамдар өз күчүн жоготот, алар колдонууга жатпайт деп. Ошондуктан жаңы Конституцияны жетекчиликке алып, башкы мыйзам катары башкы прокурор башынан Жогорку Кеңешке кайрылып, Төрөбай Закировичтин күнөөлүүлүгүн, далилдерине Жогорку Кеңешке берип, ал жерде атайын депутаттык комиссия түзүлүп, ошол депутаттык комиссиянын жыйынтыгы менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүнүн добушу менен макулдугун алып, анан жоопкерчиликке тартса болот эле. Бирок тилекке каршы мындай болгон жок. Мыйзам бузууга жол берилди. Төрөбай Закировичтин камалганына 3 күн болду, бирок бүгүнкү күнгө чейин кээ бир депутаттардын, кээ бир эксперттердин мыйзамсыз болуп жаткандыгы, бул камакка алуу мыйзамсыз болуп жаткандыгы тууралуу айткан сөздөрүнө карабастан, прокуратура органдары өздөрүнүн катачылык кетиргенин мойнуна алып, сотко өздөрү кайрылып, Төрөбай Закировичтин камакка алуусун жокко чыгарууга аракет көргөн жок. Ошол себептен бүгүн биз Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылууга аргасыз болдук. Бүгүн барып, 1 май райондук соту аркылуу Бишкек шаардык сотуна өзүбүздүн арызыбызды бердик.